Жыныстык катнаштан кийин эч качан тескери бурулуп жатып алба. Аялың өзүнчө гормондор эс алып, өзүнчө рахат алып калган учуру болот, ошол учурда жок дегенде кучактап жат, титиреги кетип, өзүнчө бир кенен болуп калганга чейин кучактап жат. Аны эркелет, ал менен жакын мамиледе бол. Көп эркектердин катасы ушундай эптеп-септеп эле бирдеке болот дагы тескери карап жатып уктап алат да. Жок, бул ката, туура эмес. Сиз бүткөнүңүздө аялыңыз рахат алышты баштайт. Сиз өзүңүз эле тескери карап жатып алсаңыз, кийинки боло турган иштерде кийин эртеси күнү эле келесиз кара. Не бар экен бuyakта деп. Эртеси күнү келген учуруңузда кече кылган иштериңиз эсиңизге түшүп, аялы рахат ала албай калат да. Ошондуктан төшөктөн кийин, төшөк маселеси болгондон кийин эч качан тескери карап жатып алба, туруп кетип калба. Рас ушунчалык экен, сүйөт экен, күйөт экен, рас ушул төшөк маселеси үчүн эле мен менен жүрөт экен, анда неге тескери карап жатып алат? Неге иши бүткөндөн кийин эшегим лайдан өттү болду деген эмес, деген маселелер көп болот. Ошондуктан урматтуу мекендешим, кээ бирөөлөр ушуну билип туруп ошол эркелетишти кылат. Кээ бирөөлөр билбейт, кээ бирөөлөр түшүнбөйт, кээ бирөөлөр мажбурдуу ушул нерсени кылат. Айтор айырмасы жок, ушул нерсени калыпка келтиришиңиз керек. Эркектин иштери жүрүшпөстөн, проблема үстүнө проблема, көйгөй маселелер толтура болуп, мындай качканы тешик, ачканы эшик, бир жол көрүнбөй калган учурда аялдан келе турган жаман сөздөр эркекти ого бетер сындырат да. Лапылдап сен лохсуң, сен озуң бош, сен озуңдагыңда жедирип отурасың ар кимге, неге андай кылдың, неге мындай кылдың деген сөздөр эркекти шарчатат, сындырат, анан жүдөтөт, сизден көңүлүнүн калышына себепчи болот өзүңүз. Тескерисинче, билесизби эң күчтүү мотивация эмне? Аял, мен сизге ишенем, сиздин колуңуздан бардыгы келет, бул күндөн өтөбүз, мындан кийинига дагы сиз менен даярмын, сиз эле алыңызда болсоңуз болду деп барып желкесине баш коюшу, же бутуга унчукпастан башын коюп жатып алышы, унчукпай эле, бул эркекке өтө күчтүү дем берет да. Ошол учурда эркек ойлойт, мен жыгылышка акым жок экен. Дагы бир жолу эстейт, дагы бир жолу жаңыранат. Завод дагы бир кайра калыбына келет. Сынып кетип, талкаланып кеткен фабрика кайра ишке түшөт. Качан сиз ошондой кылсаңыз. Колдон тартышты ордуга бутан тартып, сен мындайсың, андайсың деп турсаңыз, чогуу чөгөсүздөр, чогуу өлөсүздөр. Сиз күйөөңүздү канчалык урматтасаңыз, күйөөңүз сизди ошончолук урматтайт. Сиз күйөөңүздү канчалык кордосоңуз, башка территориядагы адамдар, аялдар, башкалар бардыгы күйөөңүздү ошондой кордойт да. Сиз биринчи башташыңыз керек. Үйдүн ханышасы, күйөөңүздүн падышасы өзүңүзсүз. Аял киши ооруп, касал болуп кала турган болсо, эрине келип айта турган сөзү, мен бирдеке болуп калсам башка аялга үйлөнөсүзбү деп суроо берет да. Албетте жок. Жокпу? Жок. Экинчи маселе бар. Эгерде иштери жүрүшпөй, токтоп, минуска кетип, бар жок аркага кетип аткан болсо, аял кишинин айткан сөзү, эң жаман айткан сөзү келип туруп, сизден не көрдүм дейт да. Кыйынчылык учурда, ошол бардык проблемалар келген учурда колдоштун ордуга кордойт да. Бул эң жаман нерсе. Ошондуктан аялдын психологиясы башка, сезимдери башка дегенибиз менен, аялдар сиздер дагы адамсыздар. Сиздерде да түшүнүк бар, сиздерде да акыл бар, ой бар. Көрөгөчтүктү, парасатты жандырыш керек. Болбогон сөзгө былжыраштын кереги жок. Эмне үчүн сен эмес? Эмне үчүн сен лохсуң? Эмне үчүн сен клёнкасың? Эмне үчүн сен латтасың? Эмне үчүн сен озуң ашы бар деп ар бир жерде калып кете бересиң? Эмне үчүн сен эмес? Сага эмне жетпей жатат? Ленинде да 24 саат убакыт болгон, Гитлерде 24 саат убакыт болгон, сенде, менде азыркы учурда бардыгыбызда 24 саат убактыбыз бар. Эмнеге сен калып кетип атасың? Эмне үчүн сен болушуң керек? Эмне үчүн мусурлардын ичинде сен калып кетишиң керек? Эмне үчүн жыргал жашоонун ичинде түнү күн айырмасы жок, уйкунда айырмасы жок, жешиңде айырмасы жок, кайф, рахат, нафсиңди аркасынан кууп жүрүш, эмне үчүн ушул нерселерди сен кылышың керек? Эмне үчүн сен болушуң керек, урматтуу мекендешим? Сени ирге жетишиң керек. Башкаларда бар шанс, башкаларда бар мүмкүнчүлүк, башкаларда бар интернет, башкаларда бар китеп, сенде дагы бар. Сен эмне үчүн кылбай атасың? Сен эмне үчүн аракет кылбай атасың? Адамдар айга учуп, Марска флагын сайып атат.
Адамдар бар жақтан утуп атат, спортто, бизнесте, бар жакта келтирип коюп атат бардык нерседе. Бирок сен эмне кылып атасың? Эгерде бир успешный адам интернетке чыгып, мынандай ийгиликти жараттым десе, дароо жашын сурайсың. Жаш 37 болсо, мага 7 жыл бар экен, мен 30дамын, али жашмын, жаш баламын дейсиң. Жаш баласыңбы сен? 9 жаштан жогору чоң киши болуп, кишисиң сен. Аракетин кылышың керек. Кээ бирөөлөр шылтоо издей берет. Мен жетимдигим үчүн, ата энем жоктугу үчүн мен ушундаймын. Пайгамбарыбыз жетим болгон го. Көпчүлүк жетим, ата энеси жок. Бирок ийгиликтүү адамдардын көпчүлүгү ошол ата энеси жоктор. Кыйынчылыкты көрүп чоңойгон булар себеби. Шылтоолорду көп издей берет. Мамлекет бербеди, аны бербеди, муну бербеди. Неге бериш керек сага? Мамлекет келип англис тилин үйрөн деш керекпи? Мамлекет келип сага иш таап бир жерге орнотуп коюш керекпи? Жок, өзүң кылышың керек бардык нерсени. Кыйын бардык нерсе, кыйын. Ошо кыйынчылыкта чыдашың менен өзгөчө болосуң сен. Ардактуу болосуң, кадырлуу болосуң. Аракет кылбасаң болбойт, урматтуу жигит, аракет кыл. Эгерде сен аракет кылбасаң, өлүк балыкты мынтип көлдүн бурчуна чыгарып коет го, ошол сыяктуу чыгып каласың сыртка, коомдон дагы ажырап каласың. Налып отурсаң отура бересиң, үйүм жок, машинам жок, аным жок, мунум жок деп отурсаң отура бересиң. Бирок билесиңби, отура бериш менен эч нерсе өзгөрбөйт. Бириң-эки болуп калбайт. Качан көчөгө чыгасың, кыласың, бир иш аракет кыласың, рисковать этесиң, ошондо бир жыйынтык болот. Эч качан сен болуп калба. Калып кетесиң. Бүгүн жарыш ар бир жаатта күчтүү кетип атканы чөйрө урматтуу. Аял эмне үчүн көчөгө чыгат? Эмне үчүн иштейт? Зависимый болуп калбаш үчүн. Баш караңгы, баш ийүүчү болуп калбаштык үчүн. Эми ошол аялдарга суроомда, бу жерде логика кана дегим келет да. Сиз иштеген жериңизде башка директордун, жетекчинин баары зависимый болуп атпайсызбы ал жердеги эркекке? Сиз күйөөңүзгө эле зависимый болуп баш ийип үйүңүздө отурсаңыз, ошол сиз таап аткан нерсени таап келет күйөөңүз. Бирок өзүңүзчө лапыл болуп, карьерамды кылышым керек, андай кылышым керек, мындай кылышым керек деп эле көчөгө чыгып кетсеңиз, сиз баары башка жерде да зависимый болуп атпайсызбы? Иштеген банкыңызда, иштеген жериңизде эркек башкарып атпайбы сизге? Ага зависимый болуп атпайсызбы сиз? Аял, түшүнүңүздөр, урматтуу эже карындаштарым, эч качан аял киши эркин боло албайт. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин эркекке муктаж аял киши. Ошону түшүнүш керек. Бул гормоналдык жактан, физический жактан, руханият жактан баары жоктон Кудай ушинтип жараткан. Аял киши жалгыз болуп ийгиликке жете албайт. Аял киши сонун красавчик баланы төрөп, баатыр баланы тарбия кылгандыгы үчүн же күчтүү эркектин алдында тургандыгы үчүн. Манас десе Канекей деп эске түшөт го. Семетей десе апасы Канекей болгон. Абдышкур устаз десек, Гүл апа деп эсиңизге түшөт. Ошондуктан сиз ордуңузду билишиңиз керек. Акча таап сиз тоготпой коесуз. Күйөөңүздү дагы, башкаларды дагы. Чындап да, бай аялдар кедей баланы сүйүп калышы бул кинодо, китептерде эле болот. Бул жашоодо болбой турган маселе. Аял киши акча таптыбы, никогда тоготпойт кедей баланы. Кедей бала бай болуп калса, кедей имандуу кыздан үйлөнөйүн деп калат да. Айырмасы билдиңиздер деп ойлойм. Аялыңызды токтобостон тынымсыз сааттап ура турган таблетка, дары деп бүгүн көптөгөн нерселерди айтышып атат. Бирок ошо сиз ичип жаткан таблетка, дарылардын көпчүлүгү сизге зыян алып келип калышы мүмкүн. Төшөк маселесинде эң күчтүү кыла турган сизди, чындап баатыр кыла турган бул спорт, урматтуу мекендештерим. Спортко жете турган нерсе жок. Эркектин тестостерону түшүп кетет, гормондору өзгөрүп кетет. Качан спорт менен алектенбей койсо, теланы кыйнаш керек. Адам кыйналганда рахат алат. Эс алганда рахат албайт, урматтуу мекендештерим. Адамдын жанында кыйнаган сайын, ошо семиз адамдарды көрүп, байлыктан бул авторитет, жырга бай адам деп ойлобоңуз. Ал ошол кыйналып атат, ошого жараша. Курсак менен эки жака басып атат, кыймыл аракет кыйындап атат. Бардык нерсе кыйын болуп атат ал үчүн. Ал рахат алып жашап атат дебеңиз эч качан. Биринчиси спорт экен, экинчиси правильный питанияга өтүшүңүз керек. Ошол сезимдериңиз, ошол жан дүйнөңүз эки жактан да кыйналып аткан болсоңуз, правильный питанияга өтүшүңүз керек. Бул ошо мөмө жемиштер, сухофрукту болсун, таза тамактарга өтсөңүз, бул учурда сизди күчтүү кылат. Бал жешиңиз керек. Азыр ошо балга аралашып сухофруктулар сатып атат го, эркекти айгыр кылат, теке кылат, ат кылат деп. Ошол эле нерселерди күнүмдүк жашооңуздун принциптерине айлантыра турган болсоңуз, бул урматтуу мекендешим 1000 таблеткаңыздан дагы жакшы. Бул маселеге маани бериңиздер.
Үйлөнсөm жашоом өзгөрөт дебе. Көпчүлүк бойдок жигиттер үйлөнсөм, аял алсам, рызкы көбөйөт, бардык нерсе жакшы болуп кетет деп ошол нерсени ойлоп, бир иши жок, бир кесиби жок, бир өнөрү жок, же спорту жок, же бир жакшыраак өнөрү жок, үйлөнүп ала берет да. Ажырашуулардын себеби таппайт, иштебейт, колуна бир нерсе келбейт деп атат аялдар. Ушул үйлөнсөм эле бардык нерсе өзгөрүп кетет, бардык нерсе все будет хорошо деп ойлобо сен. Кыздар да окуусу да жок, иши да жок, башкасы да жок, эч нерсеси да жок. Эрге тийсем эрим карайт да, эрим багат да, эрим кылат да, ошону күтүп жүрө берет. Мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик жерде иштеген айым, эжебиз болот биздин таанышыбыз. Сүйлөшүп жүрүп, анан ошо атайын медреседен башкадан кыздар барып жашаптыр да. Башына барып жашаптыр, тазалыгын караптыр, үйдү караштыр, сонун жашап атыптыр. Көзү көрбөгөн азиз эненин да караганча. Бирок 2 ай өткөндөн кийин барса, дарбыздары чачылып жатат, төшөктөрү биякта чачылып жатат, носкиси аякта, ич кийимдери биякта жатат, ар кандай мусор болуп жатат. Ыйнабайсыңар, карабайсыңарбы? Ошол учурда айткан сөзү, ошо кыздардын айткан сөзү кандай десеңиз, биз эрге тийсек болду, турмушубузда өмүрлүк жолдошубуз карайт, биз кызмат кылсак болду, намазыбызды окусак болду дейт экен да. Бул таптакыр туура эмес маселе. О намазың Кудай менен ишиң. А сен биякта тазалыгын карашың керек, иштериңди кылышың керек, өзүңдү карашың керек. Динне келишин эмес, динден качышына себепчи болуп атасың. Чындыгында ошол жерде эскертип айтып коерум, биз мечиттеги адамдар жөнөкөй болушубуз керек, кичпейил болушубуз керек, башкаларга үлгүлүү болушубуз керек, саламды биз биринчи беришибиз керек. Мечиттеги адамдар яман теке бирсиңер деп айткан да ошо эжебиз. Баламды бар десем, мечитке бирдеке алып барып берип кел десем, мен барбаймын апа дейт. Неге? Мечиттегилер тоготпойт, теке бир дейт. Мен ошол айткандан кийин чындап ошол нерсени байкадым. Өзүм барып башка мечиттерден бирдекени сурамыш болуп бирдеке кылсам, баягылар теке бир да. Мечиттегилер жөнөкөй болойлу. Эгер кесибиң жакпаса, өзүңдү мындай кордолгондой сезсең, молдолук жакпаса, кесибиңди башка кыл анда. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, кечирим сурайм, кээде бул сөздөр бирөөлөргө катуу тийиши мүмкүн. Бирок ачуу чындык болуп атпайбы? Реаль нерсе болуп атпайбы? Факт болуп атпайбы? Акчаң көбөйсө экинчи аял ал. Аял алыш керек, экинчи аял алыш керек деген түшүнүктөгү адамдар бир маселени билип коюш керек да. Кыйналып жаткан семьяны кароо максатында, продукты менен, тамак аш менен ошол жетим балдарын багып алайын деген максатта үйлөнүп, белин ошол нерсеге байлап жаткан эркектерден Аллах ыраазы болсун. Бирок биздеги көп туура эмес түшүнүктөр биринчини алат, кордойт, аны жер менен жексен кылат, бүт жан дүйнөсүн сындырып, көңүлүн сындырып, анан экинчисин аракет кылат да. Экинчиси кандай болуш керек? Турмушка чыга элек болуш керек, сулуу болуш керек, студент болуш керек, ушундай шарттарды коюп алган да өзгө өзү. Бүгүн ниетибиз, калыстыгыбыз менден сурашат, ушу экинчиге үйлөнсөм болобу? Ушул суроону бердиби ал? Демек ал даяр эмес да. Бул нерсени билген адам, түшүнгөн адам, руху бүт даяр болгон адам эч кимден сурабай эле үйлөнөт. Аялым билип калса эмне кылам, анан билип калса эмне кылам? Сен даяр эмессиң сен. Аялыңан коркуп атасың го, бир аялыңды башкарып айтасың. Ошондуктан айта турган маселе, адилеттүү болушубуз керек эркектер. Адилеттүү болушубуз керек. Мисалы биздегилер кичине акча таап калса, экинчи аял алам дейт да. Ал эми Европада башка жерде кичине акча тапса, бизнес кылам дейт да. Айырмабызды билишибиз керек. Мусулман сыпатыбызды жоготпошубуз керек. Анан кээ бир эркектер бар. Динди маска кылып алган да. Кыздарды азгыруу, кыздарды алдоо маселесинде динди ортого коюп алган. Ошол сакалы бар, ошол Кудай деп сүйлөйт ар бир сөзүндө. Кызды алдайт. Кээде диний таалимдерге алып, никеси жок ортосунда, диний таалимдерге алып барып жүрөт. Диний нерселерге алып барат, кыз дагы ишенет, демек бул ушундай немелерди берип атат, ушундай таалимдерди берип атат, дин жөнүндө сүйлөп атат, 100% ишенсе болот деп диний сезимдер менен алданып калат да. Ошондой эркектерге эскертүүм, масканы, фальшивый жүзүңөрдү дин кылып албагыла. Мунун азабы 2 эсе 3 эсе катуу болот. Кудайдан коркула. Кош бойлуу учурунда жыныстык катнаш кылуунун 3 пайдасы. Биринчиден, аялдын гормондору өзгөчө, сезимтал.
эндотерамин гормондору бөлүнүп чыккандыктан маанайы өтө көтөрүлөт аял кишинин. Кош бойлуу учурунда жакындык кылса, бул учурда аялдын маанайы көтөрүлөт, ички жан дүйнөсү көтөрүлөт, бүт бар жогуна пайда экен. Ал эми экинчиден кан айлануусу. Баягы тизгин астындагы кандар кеңири ачылгандыктан кандар дагы тез айланат. Бул дагы экинчи пайдасы экен. Ал эми үчүнчү пайдасы элдер көп айтып жүргөнү, биз билип жүргөнү эгерде төрөтүнө жакын калган болсо, төрөт жолдору кененирээк болот, төрөш оңоюраак болот, жакшыраак болот. Ошондуктан эми бул дегени кош бойлуу аял болуп атпайбы, ичинде балаңыз болуп атпайбы? Ошондуктан жакындык кылып жаткан учурда ошо балага эч бир зыян келбей турган ыкмаларда жакындык кылыш керек. Балага зыян келип калбаш керек да. И аялыңыз да кыйналып калбаш керек. Ошол нерселерди эсепке алып жакындык кылса, неге болбосун? Бул сооп. Арамдан никесиз бирөө менен кумаркандыруу күнөө болсо, адалынан нике менен бирөөгө жакындык кылуу бул сооп болуп эсептелет. Соопко иштеңиз, соопко иштеш керек.